Я могу спокойно одной кнопкой скачать готовое резюме с готовым профилем цифровым своим и передать это работодателю. Бишкекте орус-кыргыз мамилелерин өнүктүрүү программасынын алкагында Мурас эл аралык IT форуму Достук мейманканасынын имаратында болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин, администрациясынын, Кыргыз Республикасынын атынан Бириккен технологиялар борборунун жана Татарстан Республикасынын Pitchline жоопкерчилиги чектелген коомдун колдоосу менен уюштурулууда. К сожалению, наверное, многие нюансы системы образования современной не позволяют студенту поменять свой профиль, который он выбрал. Бириккен технологиялар борборунун негиздөөчүсүнүн бири Айзада Абдырасулованын айтымында, эми Татарстан менен Кыргызстандын студенттерине мыкты шарт түзүлүп берилет. Анда жаш студенттер бул программа аркылуу окуусун эле эмес, жумуш орундарын дагы караштыра алат. Бул биринчиден ата-энелер үчүн, жаштар үчүн жеңилдик алып келет. Студенттер үчүн аябай чоң жеңилдик алып келет. Бул приложение аркылуу ата-энелер айылда эле келип отурбастан балдарын сабакка кирген, кирбегенин, кандай окуп атканын, бааларын текшерип турганга толук мүмкүнчүлүк болот. Ошондой эле берилген каражаттар туура ошол төлөнүп атабы, контрагы төлөндү, төлөнбөдү бардыгын ата-энелер үйдөн отуруп эле текшерип турганга мүмкүнчүлүгү болот. Ошол мен ойлойм, бул биздин ата-энелер айылдагы көп ошол шаарда келгенге мүмкүнчүлүгү жок ата-энелер үчүн аябай чоң эле жеңилдик болот деп. Бул негиздөөчүсү Нуридин уулу Байзак бул проектти ойлоп тапкан. Мен билгеним боюнча 4 айдан бери разрабатывать этилип атат. 1 сентябрда буюрса толук презентация болот деген план бар. Форумда жобого ылайык КМШ өлкөлөрүнүн студенттери үчүн Татарстан менен Кыргызстандын IT кесиптеринин өкүлдөрүнүн биргелешкен санарип продуктусун түзүү боюнча конвенцияга кол коюлуп, эки тараптуу макулдашуулар жүргүзүлдү. Уважаемые дамы и господа, сейчас подписывается документ о совместном создании между компанией Центра объединенных технологий Кыргызской Республики, а также компанией Республики Татарстан Pitchline о совместном создании данного продукта цифрового для студентов, который при поддержке профдела президента сможет внедриться уже 1 сентября. Биз бүгүн президенттин иш башкармалыгынын поручениясы менен Татарстан Республикасынын жаштары менен биргеликте эки тараптуу макулдашууга кол койдук. Бул Татарстан Республикасынын өзү 98-жылдан бери булар көп ашык. Эмнеге дегенде, булар биз ошол убакыттарда жеңилбестен, ошончо убактыбызды уттурбаш үчүн биз алар менен чогуу биргеликте иштеп, ушулардын ошибкасын кайра биз кайталабаш үчүн чогуу кылып аткан проектибиз бул. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаров буга чейин берген маалыматында санариптешүү жолун колдоорун жана дүйнө жүзүндө бардык документтер санариптешүү тармагына өтүп жатканын билдирген. Эшикте 21-кылым азыр. Бүт дүйнө жүзү өнүккөн өлкөлөр санариптештирүүгө кирип кеткен. Бул онлайн форматта гана иштөө эмес, бири-бири менен байланыш эмес. Бухгалтерияда, сатып алууда, билим берүүдө деги койчу бардык тармактарда санариптештирүү кирген. Бардыгыбыз эле билебиз компьютерде. Ошондуктан анан кийин биз талап койдук. Кудай буйрса, алдыңкы ушу 1,5 жылдыкта ушул толук санариптештирүүгө өтүп кетсек эң жакшы болот эле. Кыргызстанда жалпысынан КМШ өлкөлөрүнө барып окуган студенттерибиз көп. Бирок аларга атайын программа аркылуу шарт түзүлүп берилген эмес. Маалым болгондой, бул жогоруда аталган программа бир гана Татарстан өлкөсүнө эмес, КМШ өлкөлөрүнө дагы иштей баштайт.